Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы ден соолук тууралуу сүйлөшөбүз. Жана мейманым уролог, андролог Иманалиев Чыңгыз мырза. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бүгүнкү тема жыныстык катнаш аркылуу жуккан оорулар жана алардын кесепети тууралуу сүйлөшөбүз. Чыңгыз мырза, негизи эле корунбай бейжай катнашка баруу эмнелерге алып келет? Бул азыркы күндө абдан бир актуалдуу темалардын бири десем жаңылышпайм. Анткени ушул коргонуусуз, коргонуучу заттарсыз жыныстык катнашка баруу абдан чоң залакаларды адамдын өмүрүнө, ден соолугуна алып келиши мүмкүн же өлүмгө да алып келиши мүмкүн деген учурлар бар. Анткени бул нерсеге да кенен токтолобуз. Негизи эле ушул жыныстык катнаш аркылуу бериле турган инфекциялар бул абдан көп. Жана эң негизгилери болуп, бул ушул жанагы ВИЧ жана СПИД деген оорулар. Аны билбеген кишилер жок болуш керек. Андан сырткары жанагы сифилис деп коет. Андан сырткары ушул гонококкус инфекциялар бар. Кенен жайылган. Андан сырткары баягы көзгө көрүнбөй турган инфекциялар деп коет. Скрытый инфекция деп коет. Бул баягы лабораториялык изилдөөлөрдөн кийин гана билине турган инфекциялар. Булар дагы адамдардын же болбосо бейтаптардын ден соолугуна көп залакаларды алып келет. Андан сырткары бул нерсеге жанагы вирустар, андан сырткары мисалы гепатиттер, булардын баардыгы тең ушул жыныстык катнаш аркылуу же болбосо кан аркылуу жуга турган оорулар. Эми мисалы ушул баягы негизги кенен тарала турган оорулар жөнүндө, ВИЧ, СПИД жөнүндө көп кишилердин маалыматтары бар. Анан жанагы баягы көзгө көрүнбөй турган инфекциялар тууралуу айтып кете турган болсок, булардын мисалы хламидий же болбосо хламидиоз деген оору бар. Бул дүйнө жүзү боюнча абдан кенен таралган оору жана бул 1 миллиардтан ашык адам ооруйт деген статистика бар. Же болбосо дүйнөнүн көпчүлүк же болбосо баардык мамлекеттеринде бул оору катталган. Жана бул оору ушул баягы кош бойлуулукка таасирин тийгизе турган оорулардын негизгиси болуп эсептелет. Андан сырткары баягы эркек мырзаларга болсо ошол жанагы эле простатит оорусун алып келип, ошол баягы потенциясына же болбосо башка функцияларына дагы залакасын тийгизген учурлар болот. Ошол себептен бул биздин бейтаптарга айтарыбыз ушул ар дайым коргонуучу заттар менен ошол жыныстык катнашка баруу абдан бир маанилүү нерсе. Андан сырткары ушул ар бир жаран өзүнө баягы кандай десем жоопкерчилик алып, ар дайым ушул керектүү адистердин кеңешин алып көрүнүп, коргонуу, өзүнүн ден соолугун коргоо зарыл. Негизи коргонуу жаатында жанагы презерватив менен гана коргонобу же болбосо азыр крем, гель сыяктуулар мода болуп атат. Алар канчалык деңгээлде? Коргонуу заттары ошол негизгиси ушул презервативдер. Андан сырткары ошо ар кандай баягы антисептикалык каражаттар бар. Анын баардыгын тең мисалы баягы жыныстык катнаштан кийин колдонсо абдан ыңгайлуу, жанагы жыныстык катнаш аркылуу бериле турган ооруларды алдын алууга болот. Бирок негизги 98% ушул негизги коргонуучу заттар гана коргой алат. Бул презервативдер. Чыңгыз мырза, эми кантип ооруга чалдыгып калганын түшүнсө болот? Анын симптомдору бар да ар бир нерсенин. Ооба. Ар бир нерсенин, ар бир оорунун симптоматикалары бар. Биринчи кезекте ушул баягы ар кандай
ошо табарсыкта өзүн дискомфорт сезип же болбосо ар кандай баягы жараларда чыгып кеткен учурлар болот. Эми бул ар бир оорунун өзүнүн определенный баягы симптоматикалары болот да. Андан кийин мисалы мындай ар бирөөнө кенен токтоло албайбыз, бирок негизгилери болуп ушул мисалы ВПЧ деген оору бар, вирус папиллома человека деп коет. Бул оору акыркы статистика боюнча 98 миллион киши бир жылда ушул ооруга чалдыккан да. Анан бул баягы көбүн эсе аялдардын баягы жатынын моюнчасынын рагына алып келе турган инфекциялар. Анан ошол нерсени баягы алдын алып керектүү адистердин кеңешин албаса ушул залалдуу шишикке айланып көп аялдар ушул оорудан баягы операция болуп же болбосо өлүмгө чейин дуушар болгон учурлар болот. Ошол себептен ар бир оору, ар бир ушундай инфекциялардын симптоматикалары өтө маанилүү. Ошол себептен буга көп көңүл буруу жана көңүл кош карабаш керек. Эми негизги бул баягы биздин элге көбүн эсе жабык тема болуп, анан кийин менталитке да байланыштуу көп кишилер, мисалы аял кишилер болобу же жаш балдар болобу же кайсыл жака кайсыл адиске барарын билишпейт же болбосо кимге айтарын билишпей көбүн эсе ушул ооруларды өтүштүрүп жиберип, анан ар кандай бир көбүрөөк баягы ден соолугунун начарлашына алып келген учурлар көп болот. Ошол себептен биздин ушул бейтаптарга айтып кетерим, уялбай, коркпой эле ушул өзүңөрдүн тааныш врачыңар дагы болсо ошолордон кеңешин алып, андан кийин керектүү кеңештин адисин алгыла деген баягы кеңеш берет элем. Эми бул инфекциялар абдан баягы адам өнүккөн сайын абдан жайылып атат дагы, түрлөрү болуп атат. Түрлөрү көп. Анан ошол себептен азыр ушул өткөндө да айттык элек, көбүн эсе ушул биздин бейтаптар ошол врачка же болбосо адиске кайрылгандан уялышат же коркушкандан ушул интернет аркылуу же болбосо башка маалымат булактар аркылуу өз алдынча дарыланган учурлар көп болот. Ошол өз алдынча дарылануу бул ушул тема кайрыла турган болсок, бул инфекциялар эгер туура эмес дарыланса, ушул баягы көбүн эсе антибиотиктер менен дарыланат. Анан эгер туура эмес антибиотик алганда балким симптоматикаларын ылдыйлатышы мүмкүн, бирок ал инфекциялар өнөкөт формага айланып, кийин дарыланууга такыр мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар болот. Ошол себептен ар бир инфекцияга өзүнчө дарылануу жолу бар, өзүнчө баягы антибиотиктердин тобу бар. Ошол себептен өз алдынча дарылануу бул туура эмес деп эсептейм. Бул негизги ушул адистин кеңешин алгандан кийин ал адис жанакы лабораториялык изилдөөлөргө жөнөтөт. Ал жерден кан аркылуу же болбосо башка жолдор аркылуу анализдерди алып, андан сырткары дагы изилдөөлөр керек болсо, мисалы ультрадоштук изилдөөлөр керек болсо, ал жака дагы жөнөтүп, андан кийин гана баягы өзүнүн курсу боюнча ушул дарыларды так жана ошол кандай маалда жазылса ошол убакка карап туруп, ошол дарыларды ичип же болбосо ошол дарыларды алып, андан кийин кайрадан ошол анализдердин жыйынтыгына, башкача айтканда ошо контролдук анализдерди тапшырып, анан кийин бул инфекциялардын организмде жок болушуна же болбосо бул инфекциялардын организмге залалын тийгизбеген убакта гана мындай жай баракат жашоого кирүүгө болот деп айтып кетет элем.
мисалы көп биздин ушул мырзалар же бейтаптар негизи эле ушул биздин элдин арасында врачка баруу же болбосо ошол керектүү адистердин кеңешин алуудан тартынышат же болбосо көңүл кош карашат. Бул абдан туура эмес нерсе. Мисалы Европа мамлекеттеринде ар бир ошол иштеген мекемеде ошол жердин башчысы мисалы 6 ай сайын өзүнүн жумушчуларын ар кандай баягы медосмотр деп коет эмеспи, ошол углубленный формада бүт бардык адистерден көргөзүп чыгат дагы кандай оору болсо ошону алдын алуу баягы профилактикалык жолу абдан оңой болот да, 6 ай сайын же болбосо 1 жыл сайын. Эгерде биздин бейтаптарда биз эми ал деңгээлге жете элекпиз, бирок эгерде ушундай симптоматикалар болсо коркпой эле азыр ошол жанагы интернетти туура пайдаланып, тескерисинче кайра ошол рекламалар аркылуу кеңеш баягы дарыгерлердин кеңештери бар, баягы даректери бар, ошол жерге барып эле анонимдик кабинеттер бар, эгер бирөө билип кала турган деген бааниде болсо, анда анонимдик кабинеттер бар, ошол жакка барып эле ошо кеңешин, дарыгерлердин кеңешин алып, ушул инфекцияларды алдын алгыла деген кеңешим бар. Мисалга алсак, ушул жанагы гепатит оорусу. Бул дагы абдан бир чоң көйгөйдү жарата турган нерсе. Азыр мисалы ар бир жарнакты карасак, көбүн боорун алмаштырууга жардам бергиле же болбосо операцияга жардам бергиле деп баягы жарнак берип атышат. Бул нерсенин бардыгы тең ушул гепатиттин жайылышынан. Ал баягы көз каранды, мисалы кандай формада, кандай түрдө, кандай жол менен жугат, бул нерсе көз каранды, бирок ошол баягы эң акыркы этабы бул ушул боорду алмаштырууга, цирроз печеньге, боордун циррозун алып келгенинен ушул боорду алмаштырууга кажет болуп атышат да. Ошол себептен ар бир бейтап, ар бир жаран өзүнө жоопкерчилик болсо, бул оору дагы кичине азаят эле. Анан ушул гепатиттин Б, С формалары абдан баягы терең жайылган. Мисалы А менен Д формалары көп, анча эмес, баягы анча көп залакасын тийгизбейт. А бул Б жана С формалары ошо кан аркылуу же болбосо жыныстык жол аркылуу жугат дагы. Анан ал киши баягы ал бейтап өзүнүн баягы оорусун билбей эле мисалы стоматологиялык клиникаларга барат же болбосо башка жактагы бейтапканаларга барып, ал жактан башка биздин ден соолугу чың жарандарга жугузуп, ошол себептен бул эпидемиологиялык абалдан чыгып кетип атат, чектен чыгып кетип атат. Ошол себептен ар бир жаран өзүнө жоопкерчилик алса жакшы болмок. Мисалы үчүн түгөйлөрдүн бирөөсү гана дарыланып, экинчиси дарыланбаса дагы бул дагы көйгөй. Бул чоң жаңылыштык. Эгер түгөйлөр болсо, эгер ошол баягы жыныстык катнаштагы жаш куракта болсо, булар албетте түгөйлөр кандай гана оорулар, кандай гана мисалы ошол жугуштуу оорулар болсо, инфекциялар болсо, ушул жанагы гепатит бардыгы тең ушул бири-бирине жугат. Керек болсо ошол эгерде кош бойлуулукту пландап жаткан болсо, ошол баягы эненин тону аркылуу дагы жугуп, бала төрөлгөндө эле уже баягы инфекциясы менен төрөлгөн учурлар болот да. Ошол себептен бул өзүнө гана эмес, ошол балдарына дагы, ошо үй бүлөсүнө дагы чоң жоопкерчилик да. Ошон үчүн бул ар дайым ошо 1 жыл сайын эч нерсеси, эч жери ошо оорубаса дагы ушундай негизги ооруларды алдын алуу үчүн ошол диагностикаларды өтүп койсок, биз ушундай абалга келбейт элек. Баарына түшүнүктүү болду болуш керек деп ойлойбуз. Демек, жыныстык катнашка барууда чоң жоопкерчилик керек жана сөзсүз түрдө коргонууңуз абзел. Эгерде ооруп кала турган болсоңуздар, симптомдор пайда боло баштаганда же болбосо бир жыныстык катнаштан кийин деле келе берсе болот да, текшерүү же кайсы бир период болуш керекпи? Жок, албетте. Бул баягы бул же тигил факторлорго көз каранды эмес. Каалаган учурунда ошол дарыгердин кеңешин алып, ошол баягы сурап билүүдөн кийин анан билинет, ошого жараша
ошол анализдерин, керектүү анализдерин тапшырып, ушул кандай гана оору болсо ошону алдын алууга болот. Өзүңүздөргө сөзсүз түрдө жоопкерчиликтүү караңыз. Өзүңүз ооругандан сырткары айлана тегерегиңизге дагы залалы тийип калышы мүмкүн. Бул нерсе да түшүнүктүү болду окшойт, Чыңгыз мырза. Сизге бул пайдалуу сабактарды, пайдалуу маалыматтарды айтып жатканыңыз үчүн тереңирээк ачылуубузду билдиребиз. Муну биз улуттун ден соолугуна кам көрүү деп атадык. Долбоорду чынында эле ар бирибиз ушундай шалаакылык мамиле менен бүтүндөй улут жабыркабасын деген ниетте мына ушул ар кандай темаларды чыгарып атабыз. Буюрса, эмдиги берүүдө дагы пайдалуу тема болот деп ишенебиз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.